Саламатсыздарбы? Урматтуу бизнесмендер, ишкерлер, тескабардын көрүүчүлөрү, аман жүрөсүздарбы? Мен Оштомун. Бүгүн сиздерге сатыла турган даяр бизнес тагыраагы тигүү цехин көрсөтөбүз. Оштогу ХБК Кичи районунда госрегистрдин жанында жайгашкан эски ЖБ имаратынын ичинде 2 кабаттуу, үстүндө 3 бөлмөлүү балкону дагы бар экен, жалпы 3 кабаттуу болуп калат. 500 чарчы метрлүү имаратта турат. Баасы $150.000 кеми бар. Бүт спец техникасы, тигүү машиналары, үтүктөрү, кройный столдору, эмгек жамааты бардыгы туугандар сиздер үчүн. Андыктан жаккан болсо, ушул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр, телефон номуруна чалыңыздар. Буга сиздер Гүлкайыр же Шатура эмерек салонунун тушунан, эмпанын жанынан заправкадан бурулуп, түз эле госрегистрдин короосуна кирип келесиздер, андан өтүп мындайга айланып кирип келесиздер. Имаратка ушул жагынан киргенде мына оң жактагы дарбаза, ушундан киргенде 1-чи кабат, анан лестница менен 2-чи кабат, анан 3-чү кабат. Кошумча мына жакта эшик ачылып турат, дагы бир спец чоң техника коюлган, дагы бир кошумча имараты бар экен. Документтер баары так. Бул эми даяр бизнес, иштеп аткан бизнес, бүгүнкү күндө гүлдүрөп, күркүрөп, акча таап аткан даяр цех бизнес. Эми чынын айтканда, бул тигүү цехинин ээси өзү мындайча айтканда, муну жөндөн жөн эле же ойноп, же болбосо бизнести иштете албай калгандыктан сатып аткан жери жок экен. Чынын айтканда, башка жакта дагы тигүү цехтери бар экен. Бул жерге мындайча айтканда, өзү мындай жалгыз болуп, колу жетпей атыптыр. Өтө прибыльный бизнес дейт. Бул жерде жалаң мынандай камзүр, тагыраагы жилеттер, чапандар, сарыпайга ылайыктуу кийимдер этноколоритте тигилет экен. Мынандай көрүп турасыздар, спец машиналар коюлган. Булардын бардыгы иштейт экен. Мисалы мына бул 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 головкалуу чоң спец машина. Наракта болсо 20 головкалуулугу бар. Биякта дагы чаканы турат, мынанда дагы мына кичинерээк, 2 беттүү иштеген, дагы бир спец машина турат, көрүп турасыздар, Мунун маңдайында мынанда дагы бир спец машина турат. Бүт мынандай оймолуу этноколориттеги ткандардан дал ушул мен кийип тургандагыдай жилеттер, тагыраагы камзүрлөр, безруковкалар тигилет экен да. Көрдүңүздөр? Ушул спец машиналар тигет экен. Азыр эми 2-чи кабатына да чыгабыз. Бул азыр 1-чи кабаты. Мына 1-чи кабат менен 2-чи кабаттын ортосу атайын жасалып, туугандар, анан астына мына тыныке кагылыптыр, жарыктары коюлган, электр энергиясы бул жерде үзгүлтүксүз. Анткени бул жер промзона болгондуктан бул жерде вообще свет өчпөйт экен. Канализация центральный экен, таза суу, ысык суу, муздак суу бүт баары бар экен. Бул жагы киргенде ашкана, андан бияка өтө турган болсок, туугандар, ашкананын аягында көрсөтөбүз. Ушул жердин кызматкерлери үчүн чакан бул жерге даараткана кылып коюптур. Анан бул жагы мына женский, мужской даараткана, анан бул жагы душевой экен. Бул жакта болсо мына ткандар турат, катар тизилип, атайын тепкич кылган, тепкич менен 2-чи кабатка чыгууга мүмкүн экен. Жүрүңүздөр эми 2-чи кабатка чыгып, 2-чи кабаттагы тигүү цехиндагы көрсөтөлү. Булчу даяр бизнес экен. Айына жөн эле пайдага жөн эле бир машина алып койсо боло турган бизнес экен да. Азыр эже менен мындай отуруп тамырын тартып сүйлөшүп көрсөк, өтө прибыльный бизнес дейт. Жакшы бизнес дейт. Алган адам болсо, биз алган адамга Казакстандан бери, Бишкектен бери биздин товарды алган клиенттерди дагы байланыштырып, ошолор менен мындай келишим кылдырып коебуз дейт, туугандар. Кандай гана жакшы, туугандар. Так, биз мына 2-чи кабатка чыктык. 2-чи кабатка чыкканда наракта анан мына жерде бычмачылардын чоң столу, кройный стол деп коет, Оң жакта үтүк столу бар экен, көрүп турасыздар. Бүт мына крой даяр болгондо, бияктан даяр болгондо, нар жакта тигүү машиналар бар. Биякта болсо дагы бир кошумча жанагы топчу тиге турган, петля ача турган ушундай спец машиналар бар экен, кошумча. Алар менен да иштейт экен. Анан көрүп турасыздар, мынандай мен кийип тургандагыдай жалаң камзүрлөр, мынандай чапандар, көрдүңүздөр мына. Бүт этноколоритте. Тиги жакта мына пара генератору менен иштеп атат. Үтүктөр,
Биякта дагы үтүктөр бар экен. Экинчи кабатты өзү 3 чоң залга бөлүп, ортолору мындай алюмин профилдери менен бөлүп коюптур. Полу мына жыгач экен мына бул жагы. Ал мына жагы кафел болгондуктан бул жагын электрический теплый полун дагы жасап коюптур. Кышында жакшы эле болот дейт. Электрический теплый пол, анан кошумча печка менен дагы жылытабыз дейт, иншалла. Анан эң жакшы жери мына полдон потолокко чейинки бийиктик аралык аябай кенен. Үстүнө дагы бир этаж кошсо болот экен да. Ушул жагын дагы эске алып койсоңуздар болот. Мына бунда дагы мына 2, 4, 6, 8, 10, 12 машина бар экен биякта дагы. Көрдүңүздөр? Биякта да мына тигүү машиналары коюлган, свет 3 фаза киргизилген, электр энергиясы кенен. Тиги үстүндөгү терезелерден бардык жарыктар кирет экен, жалюзилер тартылган, терезелер бардыгы ушу пластиктен коюлуптур. Тигүү цехи ушундай жасалган. Мына ал жакта кайра артка кайталы эле, мына жактан кирет экен. Мына жакта тепкич бар экен, тепкич менен 3-чү кабатка балконго чыксак дагы болот экен, келиңиздер. Биягын дагы сиздерге көрсөтүп берейин. Баарын 150 000 долларга сатууга коюп атат да. Чыкканда мына ал жак азырынча склад, бир бөлмө, жалаң манекендер бар экен. Андан бул жакка келе турган болсок, ортодо бир бөлмөсү бар экен. Бул ошо кызматкерлердин бир аз эс алуу бөлмөсү экен. Андан кийин мына жакта дагы бир бөлмө, бул дагы ошо кызматкерлердин бир аз эс алуу бөлмөсү. Азырынча намазкана. Анан интернет дагы киргизилиптир, Wi-Fi, аппараттар дагы, модемдер бардыгы коюлуптур. Караңыздар мына үстүнө бийик. Аябай бийик. Дагы үстүнө бир кабат кошсо болот да. Анан мына үстүнө кийин жанагына пена чачып койсо, вообще имарат термос болуп калат. Жайында салкын, кышында жылуу дегендей. Ошто ХБК Кичи районунда госрегистрдин жанында эле жайгашкан да. Ушу 150 000 долларга шашылыш түрдө сатууга коюп атат. Жаккан болсо сүйлөшөбүз дейт. Анан мен ээсинен сурадым да, бир эже экен, атын сурап аптырмын. Мына бул чапандар туугандар, мына бул чапандар. Мына карасаңыздар, бул жакаларында өтө сонун кылып тигип аптыр. Көрдүңүздөр, сиздер да ушинтип тиксеңиздер, бул вообще кышын жайын кетет экен. Бул товарчы, себеби той токтобойт дейт. Булардын бардыгы Сарыпайга кетет экен, Сарыпайга. Ошон үчүн баягы всесезонный бизнес экен да, мындайча айткандачы. Ушул жагы жакшы экен. Кыргызстандан ала турган, Казакстандан ала турган бүт клиенттерди байланыштырып коебуз дейт. Мындай упаковка кылып, бүт ушу Сарыпайга кылып базарга жөнөтөт экен туугандар. Мына буякта упаковкада жыйылып турат. Ушулардын бардыгы чапан, камизүр, бүт бардыгы ушу түрдүү түстө, түрдүү гүлдө. Көрдүңүздөр? Жүрүңүздөр, эми сыртка чыгып, биринчи этажга түшүп, сиздерге калганын дагы көрсөтөлү. Бул жерде дагы да болсо, мисалы капиталдык ремонттон өткөрүп алсаңыздар, дагы да болсо мындан да лучшийраак кылып жасап алсаңыздар өтө сонун болот. Мына биринчи кабаты деле аябай бийик. Спецтехникаларды ушу могу спецтехникалар ар бири 15 000 долларлык спецтехникалар экен. Чоң машиналар да. Анан эгерде имаратты эле бизге бошотуп бер, тигүү машиналарыңды бүт буюмдары менен алып чыгып кет дей турган болсо, анда имарат 500 шарчы метр 120 000 доллар экен. 120 000 доллар. Көрүп алдыңыздар, а? Азыр эми нар жагына да киребиз. Биягда ашканасы бар экен. Азыр жамаат буякта ашканада бир аз тамактанып атат окшойт. Мына ашкана. Көрүп турасыздар, суу свети бар экен. Азыр эми кыздар, балдар тамактанып атыптыр. Канализация центральный, ысык суу, муздак суу, кир жуучу машина, холодильниктеринен бери, термочайник, микроволновкадан бери, тефал чайниктен бери бүт бардыгы бар экен. Эми дарбазадан сыртка чыгалы, келиңиздер. Чыкканда эле мына жакта өзүм ой жиби завод имараттын ичинде төрдө туалеттин бумага чыгарган завод бар экен. Ошого кошуна болуп калыптыр да. Биякта мына дагы бир спец машина коюлган. Көрдүңүздөр? Мына бул 20 головкалуу, көрдүңүздөр? Чоң техника спец машина. Мунун узундугу бир 10 метр чыгабы, канча билбейм. Ушул бүт кройду ушул туугандар бая оймосун оюп, чийгенини чийип, ушул даярдайт могу спец техника. Абалдары жакшы экен. Жаккан болсо эртерээк экрандагы телефон номерларга чалып, байланышыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Мына жакта да бир стабилизатор окшойт, ушундай бир аппараттары бар экен. Эми анча-мынча техникалар, кыскасы бул жерде техникалардын бардыгы калат экен да. Көрүп алдыңыздар, а? Жаккан болсо эртерээк сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Ошто ХБК Кичи району госрегистрдин жанында эле
мен азыр чыгып дареген сиздерге так түшүндүрүп коеюн. Бияка сыртка чыгалы. Мына ушул чоң дарбаза аркылуу сыртка чыгабыз. Чыгып эле оңго бурулганда оштогу кадастр, госрегистр болуп калат. Бул жер эми промзона экен. Бул имаратты алып сиздер башка багытта дагы иштетсеңиздер боло берет. Мынанда Портер, Матиз унаалары турат. Оң жакка бурулганда эле госрегистр. Дареги сиздерге түшүнүктүү болдубу? Анда мен жыйынтыктайын. Аманчылыкта көрүшөлү, эртерээк байланышып, эртерээк сүйлөшүңүздөр. Биз тигүү цехи кандай болсо ошондой көрсөттүк. Жалпы баасы техникалары менен $150,000. Эгер техникаларын алып чыгып кетип бизге имаратты калтыр десеңиздер, анда $120,000. Анан шаарда башка жерлерде дагы мындай кичине иштеген тигүү цехтери бар экен, аларды дагы сүйлөшсө болот экен. Кыскасы, чеберлер да бар экен. Чеберлер да мындай ынтымактуу бир жамаат болуп калыптыр. Алардын тажрыйбасы да жакшы экен, көптөн бери иштейт экен. Алар менен дагы сиздер мындай бир жамаат болуп иштеп калат экенсиздер да, иншаллах. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.